Менде мындай саламаттык сактоо системасына иштеген адамдарга суранычта бизде особо опасный карантины, жана биз айтып кеткен сибирский язваны, ошондой ооруларды көмүлгөн жерлерибиз кайсы жерде? Билесиздерби? Бишкекте, региондордо. Буну ветеринария службасы айтып берсе керек толугураак маалымат менен. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Сатыбалдиев Адилет, ветеринардык кызмат. Эң негизинен бизде Кайсы жерде жайгашкан? ар бир Сибирь язвыны очактын бизде атайын паспорт берилет. Ар бир жанагы бизде координаттар менен реестрибиз бар. Бүт случай чыккандын баары катталат. Маалыматтын баары бизде бар. Жок, мен сизди жаман иштеп атасыз деген жокмун. Мен башка суроо берип атам. Ошолордун жерлери кайсы жерде? Так аныкталды беле? Эл билеби? Так аныкталган опознавательный знактардын баары коюлган. Ошол территориядан канча метрликте жашабаш керек, иштебеш керек, эчтеке салынбаш керек? Эгерде 4 категорияга бөлүнгөн, ал жанакы 377-токтом негизинде, эгерде 25 жылга чейин ошо Сибирь язвынын орду болсо, ал жерге чейин 1000 метрге чейин салынбаш керек. Жакындыкта. Жакындык санитарный защитная зона 1000 метр болуш керек. Эми ушул жерден мен сиздерге кайрылат элем. Мага эми элдин жүрөгүн чүрбөй эле просто жанакы үйлөр салып атпайбы? Ошол үйлөрдү салып жатканда текшербейсиңерби? Сиздер дагы саламаттык сактоо системасы, инфекционка где у нас находится? Инфекционканын маңдайына жерди ГИКке берип, алаякта элдерге үй салабыз деген инициативада мына биз аны артка кайтырып атабыз да. Даже ГИКтин жетекчисине чалып айтып атам, вы знали, что там вообще нельзя строить жилые дома? И вот таких ситуаций очень много. Анан сөзсүз биздин элдерибиз онкология каяктан пайда болот? Тамак аштан, туура эмес тамак аштан, жанакындай оорулардан эл билбей жүрө берет. Анан бүгүнкү күндө Кыргызстанда ушунчалык онкологиянын проценти аябай жогору. Ар бирөөбүз тегерегибизде жок дегенде бир 5-6 рука дегендей чыгат да. Анан үйлөрдү салып атканда, ошол жакта жашайм деген адамдардын тегерегинде деген биздин госархитектура менен, министрлик менен, министерство строительства менен сураныч, урматтуу жетекчилер, саламаттык сактоо, сиздердин ветеринарияда биргелешип санэпидем Бишкекти каткарып атат. Ошол жерлерге уруксат берилип атат. Ошол жерлерге как-то адамдарга үй жашагыла деп жерлерди берип атыптырсыңар. Ошондой ызычуу инфекционканын тегерегинде, мына Минздрав айтсаңыздар, Логвиненко, Льва Толстого, да? Там же есть определенные границы, куда нельзя жилые дома тоже строить. Билесиздерби? Бар, ооба. Анан кантип ошол жерден ГИКке үй салгыла деп жер бердиңер? Жер алып атышса ошол жерге алар үй салабыз деп. Мен чалсам билбейт. Азыр ал жерди кайра артка кайтырып, там, на другие нужды берилет, да? Зачем? Биздин эң чоң көйгөй, урматтуу депутаттар, урматтуу жетекчилер, мен сиздерди азыр күнөөлөгөн жокмун. Бирок Кыргызстанда, мен буну премьер-министрге айта турган учур келди окшойт, биздин ведомстволордун ортосунда синхронизация жок. Маалымат менен алмашпайсыздар. Бириңиздер менен мамилеңер жок вообще. Анткени бир министр, экинчи министр менен мамилеси начарыраак болсо, эки ведомство вообще сүйлөшпөйт. Жада калса душман болуп, биринин аркасынан кууп атып эле, бириңерди каматып эле, ошентип эле өтүп атышат да. Мен 30 жылда көргөн, ошол мен көз алдымда өтүп аткан ситуация азыр деле ошондой болуп атат да. Бирок аягында деген элибиздин жени сол болуп атат да. Минстрой, айыл чарба министрлиги, анан сиздер жана башкы прокуратура, саламаттык сактоо министрлиги, сураныч бир жерге үй салам дегенде, сиздердин ошол комиссияда дагы текшерип жаткан адамдар формально кол коюп берип атышат. Формально эмнеге кол коюп берип жаткан баарыбыз билип атабыз. Аны мен ачык күнөөлөбөй эле коеюн, бирок ошентип кол коюп кетип атат. А ортодо деген кийин ызычы болуп кетсе, кийин адам 10 жыл, 20 жыл жашагандан кийин ооруп, эмне болуп атат деп түшүнбөй жүрө берет да. Ушул ситуациянын алдын ала алыш үчүн мен силерге суранам. Бир текшерип койгулачы, где ваше захоронение и особо опасные инфекции. Нельзя там давать разрешать строиться. А кээ бир жерде сибирский язва захоронениясы бар экен, аякта вообще уруксат берилип сатылып атыптыр жерлер.
аны сиздер билбейсиздер. Анткени это не моя компетенция, это мен буга жооп бербейм деп мүмкүнсүз эмес. Бирок тегеректе ошол сатып аткан адамдар да ал бизге окшогон эле кыргыздар, эми башка улут болсо да бизге окшогон эле биздин жарандар. Иши жок да. Бирок аны түшүндүрүү иштери айтылыш керек. Бул бир күндө оорубайт, бир жылда оорубайт, бул 5 жыл, 10 жылдан кийин адам өлүп деле калат ошактан, ошонун жада эмес кесепети менен. Анан, пожалуйста, ведомстволордун ортосуна координация жок, синхронизация жок, жеке мындай взаимоотношениялар эле болот да. А внутри, на уровне этих самих ведомств, вы не взаимодействуете. Из-за этого в итоге страдает наш гражданин. Это просто комментарий. Если вдруг силерде планеркалар болсо, сунуш киргизип бир ошону тактап койгулачы өзүңүздөрдөн. Рахмат. Рахмат.